Алла Тааланын кечиримине ээ болуунун жана айтканда биринчи ошол тоба кылышыбыз керек экен. Андан кийин дагы бир жакшы амалдардын бирөөсү Алла Тааланын ошол күнөөдөн арылуу үчүн дагы бул күнөө дагы бул балекет да бир бале болуп атат да. Күнөө жасап ошонун айынан эртең тозокко түшүп кала турган болсо Кудай сактасын. Бул чоң бале ушул да. Бир оору, бир кырсыкка болуп калса ошон бале деп биз садака берип атабыз да, туурабы? Машинеден кырсыктап калдык элек деп бир кой союп, кан чыгарып, же дагы бир катуураак ооруп калса, балабыз, апабыз ооруп калса, кан чыгарып, ушундай садака берип турат экенбиз да. Эми бактысыз болуп ушундай бир азапка түшүп калуудан өткөн бале барбы? Мындан өткөн бале жок. Ошондуктан ошондой баледен сактанып, Алланын мээримине, Алланын рахматына бөлөнүү үчүн садака берип турушубуз керек экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бул туурасында айтат: "Иттакун нара валау бишикки тамратин" дейт. Силер тозоктон сактангыла, эгер жарты хурма берип болсо да сактангыла дейт. Же болбосо фаман лам яжид фа би калматин тойибатин дейт. Эгерде жарты хурмадан таппай калсаңар дейт да, ушунчалыкка чейин түшүнсөк болот экен да, мындай ислам дини канчалык мээримдүүлүктүн дини. Ушул тозоктон кутулууга ушунчалык жеңил жолдорду айтып жатат да, бирок пенде ушунчалык биз күнөөкөр пенде ушунчалык жалкоо пенде болгондон кийин ошону да аткарбайт экенбиз да. Ал пайгамбарыбыз карасаңыз, тозоктон сактангыла дейт, жарты хурма болсо дагы берип сактангыла дейт. Биз демек түшүнсөк болот экен, ушул жарты хурманын дагы ыклас менен бере турган болсо Алла жолдо, ошол жарты хурмабыз эртең күнү бир чоң бир Ухуд тоосундай соокко ээ болот дагы бизге ошол тозоктон сакталышыбызга бир калкан болуп берет экен да. Эми ошол жарты хурманы таппай калсаңчы, жарты хурма дагы бир акча боло турган, ошону да таппай калсаң эмне кылдыңыз дейт. Анда сен фаби калман тайибатин, жакшы сөз менен тозоктон сактан дейт. Эми жакшы сөз үчүн сиз менен бизден бир эле тил керек да, болду. Туурабы? Акча кереги жок, башканын кереги жок. Сиздин көңүлүңүздү көтөрүп коюу үчүн мен жакшы бир сөз сүйлөп койсом, ошол сиздин көңүлүңүздө көтөрүлүп, сизге да бир жакшы бир абал тартуулаймын. Ошонун эмесинде, негизинде мен өзүмдү дагы тозоктон сактайт экенмин да.